Ата-бабасы колдонуп келген баалуу таберик буюмдарын азектеп сактап келе жаткан адамдар арабызда арбын. Алар ар кандай буюмдарды атадан балага, муундан муунга мурас кылып калтырып, айрымдары 100 жылдан ашык убакыттан бери кастарлап сактап урунуп келе жатышат. Кээ бирлери биздин колдонулбай калган тарыхый буюмдарды, кийимдерди түп нускасындай кылып жаңыртып иштеп, аларга кайрадан жаңы өмүр тартуулоодо. Актала район Баятоп айылынын тургуну Жыргал Бүбү Кожоева тайенесине калган чач уштукту, төөнүн жүнүнөн эшилип соолган төөт чепкенди, колго сайган саймасын, белдемчисин сактап келет. Ал бул буюмдарды кастарлап катып келе жатканына жарым кылымга чамалап барат. Бул менин тайнемдин чач уштугу. Чолпу деп коет экен да. Илгери деген ошо колунда бар адамдар келинге беришкен байбичесине. Колунда бар адамдар кыз күйөөгө тийгенде да ушуну беришкен, кетиргенде кызды узатканда кошот беришкен, келин болгондон кийин тагышышкен да. Анан мунун кошо маржан шурлары да болчу экен. Аны менин апам кайнежесине берип таштаптыр. Ошо тайнемден калган эстелик да бул. Апам өзү сактап жүрчү. Анан бир 20 жылдай болуп калды го, мага берип койгон апам. Эми мен кардым ушу сен да жүрө берсин депчи. Ошо тайнемдин чач уштугу. Тайнем өзү ошо мен тайлактын кызымын, мени оңойдо ойлогула деп калчу эле бак ушу тайнем ошо. Ошондо канча жылдан бери бул ушу пайдаланып сакталып келе атат? Тайнем 1972-жылы 74 жашында кетти. Анан бул менимче бир 40-жылдардын менен 50-жылдардын аралыгында жасалса керек деп ойлойм да. Ошо мурунку күмүштөн экен. Күмүштөн жасалыптыр. Ошо чач уштук, чолпу деп коет экен да. Бир чети ошо айымдарга назиктик берип, сулуулук берип, анан дагы тулку боюн келбетин сактаганга да мындай чачты тартыпчы. Түз кармак ошого дагы жардам берчү деп кыргызча ошондой деп айтылат да бул эмесинечи. Назиктик ошо айымдарга шык берип, мындай сулуулук берип, анан тулку боюн сактаганга, анан күмүш деген мындай адамдын сар санаасын, кайгы капасын өзүнө сиңирип алат депчи, ден соолугу начар болсо эгер деп ошентип да коюшчу экен. Тайнем ошентип айтып калчу да. Мен андай 10 жаштагы 10го эле чыга элек бала кезим болчу. Ооба бул аздек деп ошо эстелик деп коюп жүрөм. Бул атамдын, кайнатамдын төө чепкени. Келе кой, кийип көрсөң сенин үстөн. Муну негизи кайнатанын кийимин кийгенге да болбойт. Келиндерчи. Жамылга да болбойт. Жок, эркектерге болот. Негизи келининечи. Анан ушу кайнатамдын эжеси таар, мунун төөнүн жүнүнөн чуудасы деп коет да. Таар согуп, анан тигип берет. Азыркыча айтканда плащ дейми? Таар согулуп, андан кийин анан монтип кесип, даярдап, чепкен кылып тиккен, төө чепкен деп коет да. Мындан жаан да өтпөйт. Жаан жагандачы мына таар катысы. Бул таар сокконду жүнүнөн жибин шоона кылып чууда деп коет. Биринчи ийрип ошо даярдайт төөнүн жүнүнөнчү. Андан кийин анан таар кылып анан согот. Таар сокконду мен деле бала кезимде көрүп калдым. Эми азыр таар соккон киши жок да. Чанда эле болот. Ооба, өрмөк сыяктуу арка тартып алып немеге тактайларды жыга. Мен бала кезимде кичирээк кезимде көрүп калдым да. Мен да чоң апам таар жанагы каттар, мешектор, куржундар илгерки сонун. Ошондойлор жасачу да илгерки байбичелер. Аябай. Мен деле ушу кичирээк кезимде көрүп калдым да соккон. Ушу аябай бекем, мына. Жаан да өтпөйт экен мындан. Ошо төө чепкен деп коет да. Материал да өзгөчө экен. Төө чепкен ошо таардан эметип, азыркынын плашы мындайча айтканда. Ошо төөнүн жүнүнөн жасалган. Илгеркилер ошо төөнүн жүнүнөн плаш катары жаан чачынга кийген. Жаан чачынга ошо малга кийишип дегендей. Мен кайнатам ушу 2005-жылы өтүп кетти, 90 жашында. Андан мурунку ошо кийин баягы эгемендик алганда 90-жылдардан кийин тойлорго Тайлак Батырдын 200 жылдыгы дегенде кийип барып жүрчү. Анан бизге калтырган. Мен дагы баягы жылда мен көргөзмөгө алып барып келдим. Анан ушундай үйгө коюп койгуз, эми баягы эч ким кийбей атпайт. Канча жылдан бери? Ошондой бир 60-жыл менен 70-жылдын ортосунда жасалган деп ойлойм да менчи.
ооба 60-70 жылдардын ошо кайнатамдын межеси бар эле. Мен экөөбүз бир айылдамыз да, жолдошум экөөбүз. Мен деле ал кишини көрүп калдым бала кезимде. Жарым кумдан ашык. Жарым кумдан ашык бир 60 жылдын тегерегинде болуп кетти ошо. Ошо төчөпкен деп коет да кыргыздардын, аябай баалашып. Азыркы учурда деле жана артисттер кийип жүрөт го, концерт бир неме койгондо жанагы Дара кыры деген кинодо дагы кийип жүргөнүн көрүп атам да ошо. Азыркынын плашы мындайча айтканда. Ошо төчөпкен деп мурунку жасалган буюмдардан. Анан бул сайманы болсо менин апам өткөн жылы өтүп кетти 84 жашында. Ошо апам илгери ушу 60-жылдарда сайган саймасы. Мындай саймадан көп эле болчу. Жүк жабуу, эшик барда деп илгери сайышчу эмес беле. Анан дагы бар эле, анан апамдан ошо мен үйгө катып койгон боюнча турат ошо. Ошо эстелик апам аябай саймачы, өзү уз эле белдемчинде кийин сайып калды. Шырда коюп, аябай саймачы эле өзү иштечү эле. Мына менин апам ошо сүрөтү бул менин апам. Студенткеси 4-чү баласын төрөгөндөн апам окуп калыптыр. Бул киши болот да ошо. Ооба, бул апам менин ошо. Аты ким болгон апа? Бурул Жунусова, Бурул деп. Ошо апамдан сайма ушуну алып калдым мен көптөн бери эле. Мурун апам бар кезинде эле катып жүрөм ушу. Дагы бар болчу саймалары. Ушу майда биз сая албайт экенбиз мындай сайманы. Бул татаал түрүнө келип аткан да. Аябай майда чыракка отуруп сайчылык деп калчу эле. Ал кезден ал эмес биз бала кезде эле саат бир 9-10 чейин движок менен свет күйчү айылдардачы. Мен тети Коңорчок айылынан болом. Анан ал кезден апамдар бар кезде мындай светти жок кескен чырактын жарыгына отуруп алып сайчылык деп калат. Могу немесин кара, материалын кара. Эми бул деле 60-жылдарда сайыздын убагында эле болотнайлар да. Азыр эми мындай болотнай деле көп чыкпай калды ошо. Мындай аябай. Кийин апам менен могу пенсияга чыккандан кийин могу белдемчини сайды. Ошо белдемчи ошо апамдын белдемчиси. Кийин бизге ошо баягы эгемендүүлүк башталганда кыргыз кийим кийгиле деп калбады, улуттук кийим деп. Ошондо кийип калдым мен ушу белдемчини. Өзү кийин уже пенсияга чыккандан кийин ушу бир 60га жакындап калган кезинде сайды ушуну. Мурун сайчыкен. Ооба, өзү да иштүү эле аябай кандай. Карга турмак деп койчу элеби оюларды? Омуртка ою деп коет го дейм. Ошо. Сайма шырдакты да аябай кыйын жасачу эле. Көлдөлөңдөр азыр биз жасай албай атпайбызбы? Илгерки негизи кыргыздын оокаттары куш сонун экен да. Өзү эле дизайнер болуптур да кыргыздар негизи баарысы тең элечи. Биз анын бирин жасай албайбыз. Оюну бар майдалап сайып чыгыш өзү эмне деген чеберчилик талап кылат. Аябай уз эле ошо. Мында атек буюм катары ошо. Ооба, илгерки менен бул баягы эгемендүүлүк тарап болуп баштагандан анан апам мурун сайчу экен белдемчи неменичи мондай илме шеге менен. Анан кайрадан сайды кийин пенсияга чыккандан кийин. Анткени эгемендүүлүк баштаганда кыргыздын баягы улуттук буюмдар деп чыга баштабады, кыргызча кийингиле деп. Анан аябай биздин ата-бабаларыбызга таң калып баа бересиң, ушу жасаган оокаттарыначы. Аябай кандай суктангыдай эле бар. Чындыгында эле биз ата-бабаларыбызга суктанышыбыз керек да, эми ошо өздөрү өнөр менен монтип, өздөрү дизайнер болуп жасаган оокаттарын карагыла. Бул куржундар, каптар дегендей, жана көкөр азыр сабага эч ким жасабай атпай кымызчы. Биз бала кезде кымызды монча 100 жолу бышыйсың деп саба мененчи, сабадагы бишкек менен. Ошентче эле азыр андай да жок болбоду, эч ким сабага кымыздай сабай калды. Ошо биздин ата-бабаларыбыз жасаган буюмдарга таң бересиң да, баа берип. Мен сайма сай алган жокмун, чынын айтайын. Анан бирок шырдак жасадым деми? Шырдактар жасадым. Шырдак деле шырдактар жасадым, могу өз колум менен жасалган шырдактар. Өзүм түшүрүпчү. Бирок сайма чындыгында катып айтпайын, сай алган жокмун. Татаалыраак болот. Ооба, сайма деле кыйын эле экен. Бир аяшым сурап алды эле бул сайманы мен саям депчи. Өзү күйөөсү художник. Бирок сай албай койдум депчи. Кайра алып келди. Кайра берди. Убакыт деле жок экен депчи. Убакыт керек экен, анын үстүнө көздүн майы, колдун күчүн, элдин күчүн алат деп коюшат го. Ооба, анан эми жаштар саябы азыр сайбайт го, жаштар деле биз сай албай калдык, эми азыр алуу күчүбүз жок. Анан азыр деле жаштар деле андай жасабайт го дейм да. Ал эми Ат Баш районунун Ак Моюн айылынын тургуну Уулкелди Кулуева илгертен келаткан сайма саюу өнөрүн апасынан үйрөнүп, учурда келинине үйрөтүүдө. Анын колунда апасынан калган, бетине шөкөттөлүп сайма түшүрүлгөн жер төшөктөр жарым кылымга чукул убакыттан бери сакталып келет. Чий баркут материалынан тигилип, жээктери тукоо материалы менен кооздолгон бул буюм Уулкелди айымдын апасынан калган таберик мурасы. Апам ушу саймаларды үйрөткөн илгерки
баягы чоң апаларыбыздан келаткан чоң апабыздан анан келининен кызына мен мисалы мен апаман үйрөндүм да бул ушу саймаларды илгертен келаткан мураста. А мен азыр бул баламандын колтусуна үйрөтүп атам. Сайылышын тиги бул ою катары да кетет, гүл катары да баягы өзүнүн арламент оюлары жиптин тиги түсү, өңү айкалыштырып келиндериме ошо сайылышы кандай сайылат. Мисалы гүл, мисалы бул түлпан гүлү. Түлпан гүлүн кандай кылып сайыш керек. Мунун ар бир баягы эмне деп коебуз, асырча айтканда деталын бирден неме кылабыз да, көргөзүп, анан ушу келиниме мураска калса, келиним үйрөнүп алса, келинем кийин неберелерим үйрөнсө деп ошого аракет кылып, далалат кылып атам. Өзүм эле оюман эле сайган сайын уже ал келе берет өзүң оюңачы. Анан эле сайып кете берем. Материалдар тууралуу. Материалы болсо бул илгерки айтканда бул чибаркытта асыр мындай немелер жок. Баягы апаман калганда буларчы бул материалдар. Анан муну сайып келиниме үйрөтүп, анан баягы мураска келат калсын, неберелерим көрсүн, баягы илгерки кол өнөр кандай болот экен деп ошолорду үйрөтүп келатам. Өзүм эле буларды саям, элестетип алып эле чийбейм. Бул болсо баягы илгерки мындан 30 жыл илгерки баягы сон жакшынакай болгон баягы чыныгы баягы неме да тукаба деп коебуз. Жогоруда сөз кылган каармандарыбыздын мисалында кыргыз барда кыргыз өнөрү, маданияты эч качан жоголбойт деп баса белгилеп айтсак болот. Канжанына сиңип калган салттуу тарбиясы аркылуу ата-бабадан калган кол өнөрчүлүгүн, устачылыгын, деги эле акыл кенчинен, ууз колунан эмне жаратмандыкты жаратса, ошол баалуу өнөрлөрдүн учугу үзүлбөй, эл арасындагы нарттуу адамдар аркылуу сакталып келе жатканы канчалык сыймык. Улуттун келечегин ойлогон ар бир атуул бул жакшы саамалыктарды көрүп ыраазы болуп кетесиң.